Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala eşraful enbiya ve imamil murselin. Seyyidina ve habibina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı bugünkü jeyindin konoktoro, ustazlar, damlalar, barыңыздар, ата-энелер, биздин медресеге кош келипсиздер. Бүгүнкү сабагыбыз бул мынау бүтүрүүчүлөр үчүн өтө бир тарыхый күн. Ошондой эле ата-энелер үчүн дагы тарыхый күн. Себеби имам Бухари рахматуллахи алейхин акыркы хадисини чогуу окуйбуз иншалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин окушулук бул чоң неамат. Буга чейин устаздар жакшы тилектерди, каалоолор айтып кетти. Алла таалам баарын кабыл кылган болсун, Алла разы болсун сиздерден. Эми биз сабакты баштайбыз иншалла. Сабактын башында бул талеп илим азыркы бала узун бир санат окуду. Санат дегени ошол хадистин бизден тартып пайгамбарыбызга чейинки аралыктагы адамдарды айтылат. Бул ислам дининин өзгөчөлүгү ар бир сөздү ким пайгамбарыбыз каерде айткан, кантип айткан, ким уккан, андан ким окуткан бизге чейин так маалыматтар менен жетип келген. Бул исламда гана бар, бир гана ислам дининде. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын бир да сөзү калып кеткен эмес. Баарына Аллах субхана ва таала сахабаларыбызга айткан, пайгамбарыбыз сахабалар табииндерге ошентип таба табиин болуп иля яумина хаза бизге жетип келген. Ушул санат бул эң чоң неамат. Азыр мына ушул отурган талабалар бүгүндөн баштап устаздар дуа берсе, мына ушул төрдө отурган устаздардын баардыгынын пайгамбарыбызга чейин санаттары бар. Ушул 17, 18, 19 санат менен биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан хадис риваят кылабыз. Силер бүгүндөн баштап иншалла ушул мухаддисиндердин занжырасына келдиңер десек болот иншалла. Бул силсила захабия деп айтылат. Ошол алтын зынжыр. Алтын зынжырда азыр аталган адамдардын бүт баары чоң алымдар, аулиялар, дүйнөдөгү эң мыкты инсандар. Аллах субхана ва таала баарыбызды ошолор менен чогуу кылсын, кыяматта чогуу болойлук. Аллах таала аларга берген илим, неаматтарды бизге да насип кылсын. Бул имам Бухари рахматуллахи алейхин китеби бул өзгөчө китеп. Бир эле хадистин китеби эмес, бул өзү муштахид болгон үчүн имам Бухари рахматуллахи алейх фикты да баяндайт. Фикhtин да китеби, хадистин да китеби, акиданын да китеби бүт барлыгын өз ичине камтыган өтө ажайып китеп. Ушул китептин акыркы бабын окуп атабыз. Акыркы баб бул Китабут Таухид. Имам Бухари рахматуллахи алейхин өзгөчөлүгү китепти баштаганда Китабул Имандан баштап, бүтүргөндө дагы Китабут Таухид менен бүтүргөн. Башка китептерде Китабул Имандан баштап, Иман китебинен баштап, Манакиб менен бүтөт. Пайгамбарыбыз сахабалардын фазилеттерин айтып бүтүрүлөт. Бирок имам Бухаринин өзгөчөлүгү Китабул Имандан баштаган, аягына кайра Китабут Таухид менен бүтүргөн. Бул китебинде ишара кылып атат, негизги нерсе иман. Негизги бизге берилген неамат бул иман неаматы. Ошол имандын башында да керек болот, аягында да керек болот. Ошол имандын бекем болушу үчүн имам Бухари рахматуллахи алейх Китабут Таухид деп акырында Китабул Иманды баяндайт. Өзгөчө Китаби Таухидде имам Бухаринин адаты туура эмес адашып калган агымдарга рад кылат. Ошолорду туура эместигин айтат. Бул жерден бизге баарыбызга сабак, алымдын милдети эгер элдин арасында туура эмес агымдар болсо, туура эмес акыйдадагы ишенимдеги адамдар болсо, аларга дагы туура багыт берип көрсөтүү милдетибиз болуп эсептелет. Ошон үчүн имам Бухари рахматуллахи алейх бул баптын астында баба радд алал жахмия, алал кадария, муътазилелерге, жахмилерге, ошол доордогу адашып калган фиркалардын бардыгыны эмне туура эмес экендигин айтып, өзүнүн бабын кайым кылган. Ошон үчүн алымдардын милдети бир гана китеп окутуп эмес, элдерге туура эмес агымдар бар келген болсо, ошол агымдарды жоготуу, алардын туура эместигин баяндоо, бул дагы түзмө-түз алымдардын милдети. Имам Бухари рахматуллахи алейх китептин акырында койгон бабы каулиллах ва назаул мавазинал қист ли яумил қияма. Бул 58-чи баб, ушу менен китеп бүтөт. Кыямат күнү келгенде биз адилеттүү таразыны коебуз деген аят менен баштап атат. Ва анна аъмала бани адам ва каулахум юзан. Албетте адамдардын кылган амалдары
жана айткан сүйлөгөн сөздөрүнүн бардыгы таразына коюлат дейт. Вакала Мужахид ал-Кистас ал-Адлу бир-Румия. Имам Бухари рахматуллахи алейх бир гана хадистин эмес, ал киши Курандын да чебери. Ошон үчүн бир сөз келсе хадисте, Куранда келген болсо Куранда кошолуп кетет. Ошон үчүн кыс деген сөздү айтып атат. Курандагы ваназаул мавазин ал-кыс деген сөз ал-кыс ал-Адлу бир-Румия. Рум тилиндеги, бул Рим тилиндеги адилеттүү деген сөз дейт. Ва юқалу ал-кыс al-masdarul muqsit wa huwa al-adil. Бул араб тилинин өзгөчөлүгү, араб тилинде бир эле сөз, мастары бир, бирок баптары өзгөргөндө маани өзгөрөт. Бул эгерде бабы ифал болсо, аксата юксит болсо, бимана муксит, яни адил манасына келет. Ал эми касата якситу болсо мужарраттан, анда ва аммал касит ва хувал жаир деп ал зулум манасына келет. Бул араб тилинин өзгөчөлүгү, бир эле сөз бап өзгөргөндө маани өзгөрө берет. Ошон үчүн ушуну баяндап атат. Кур'ан-ы Керимдеги ва назаул мавазин ал-qist бет адил манасында ва аммал qasitun факану ли жаханнама хатаба, эте qasitундан мурад жаир деген манасында, залим деген манасында деп атат. Имам Бухари рахматуллахи алейх бул бап менен Муътазила деген адашкан коомго жооп берип атат. Адашкан бир Муътазила деген жамаат чыккан. Исламдын тарыхынын башындагы эң алгаш чыккан жамааттардын бирөөсү. Алардын көз карашы ишениминде кыямат күнү тараза болбойт дейт. Биз ахлу суннат вал жамааттын ишеними, биз бүгүн барбыз, эртең кыямат күнү келгенде жок болгондон кийин кылган амалдарыбызга таразы бар дейбиз. Ошо тараза коюлат, таразага коюп, Аллах субхана ва таала ким жакшы болсо ага сыйлык берет, жаман болсо күнөөкөр болсо жазасын алат деген ишенимдебиз. Ал-вазну хаккун. Вазн таразы хак. Ал эми алар айтат, вазн деген нерсе жок дейт Муътазила. Вазн болбойт дейт. Ошол туура эмес агымдын көз карашыны четке чыгарыш үчүн, кагыш үчүн имам Бухари рахматуллахи алейх ва назаул мавазин ал-qist ли яумил кыяма деген аят алып келди. Кур'ан-ы Керимде Аллах таала айтып атат, кыямат күнү болгондо таразы болот. Таразы коюлат, алып келип коюлат, адамдардын амалына жараша не кылынат? Таразыга коюлуп туруп, сыйлык же жазасын алат деген аятты алып келди. Демек, биз бүгүн барыбыз эртең өлгөндөн кийин барыбыз Кудайдын астына барганда кылган амалдарына жооп береткен күн келет. Бүгүнкү күндө жашоодо эч качан бизге сыйлык же жаза берилбейт. Берилет вактылуу гана. Негизги сыйлык, негизги жаза ахиретте берилет. Ошон үчүн шашпаш керек. Бул дүйнө дарул жаза эмес, дарул амал. Амал кыла турган дүйнө, ал эми сооктала турган дүйнө, ал ахиреттин соогу. Ахирет. Ал ахиретке барганга биз ишенебиз. Жана ошол таразы бар экениге дагы ишенебиз. Эгерде ким таразы жок десе, ишенбесе, анын иманы жок. Анын иманы жок. Ошон үчүн Аллах субхана ва таала Кур'ан-ы Керимде биз адилеттүү таразыны кыямат күнү болгондо алып келебиз деген аятты имам Бухари алып келди. Хадистерде келет, кыямат күнү келгенде ар бир адамды таразыга коюлат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат. Al-hadis Hazrat Amr ibn As radhiyallahu anhu rivayet. Al-Qur'an rivayette gelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün güldü deydi. Sahabalar aytdı, "Lima zahikta ya Rasulullah? Lima tazhak?" Emnege gülesiz degende Rasulullah aytdı. Bir bende Allah menen Rabbisi menen süleşti deydi. Allah menen Rabbisi menen süleşti deydi. "Ey Rabbim, sen zulüm kılgan jaman görösün, eç kimge zulüm kılbaysın." Yani o ben zulümde kılgan haram kılganmın deydi. Allah Teala ve ma ana bi zallami lil abid. Eç kimge zulüm kılbayman deydi. O tur aytasın. Ne oldu dese, ben de aytat eken, "Ey Allah, bugün maga eç kim bölüp ötpesin. Bölüp bölüp kötse, al ne bolot? Maga to'g'ri emas ma'lumot berib bölüp ötüp meni günökör kılıp koyuşı mümkün. Oşon üçün men başka sırttan hiçbir maga güveni keregi yok deydi. Sen eç kim zulüm kılbayt degesinde Allah Teala makul deydi. Anda ve kefa billahi şahida. Özün jetesin deydi. Özün bölüp ötesin deydi. Anan Allah subhanahu wa taala anın tiline mohur basat deydi. Anın kolu, butu, denesi büt bardı kılgan işlerini aytıp beret deydi. Perişteni kabul kılgan yok. Amal kitabını kabul kılgan yok. Eçtikin gereği yok dedi. Bırak adamdın özünün kılgan amallarını nesi, kolu, butu, denesi aytıp beret deydi. Anan bayağı aytat eken gayrele. Ben siler üçün şunu kıldım ele. Sileri kutkarayın dep kıldım ele. Siler özüngөр kıldыңар. Emi jazаны çoğu satabız deydi. Oşon üçün
Kıyamet günü kelet. Al günü kelgende Allah'ın astında bardығы жооп бере аткан күн келет. Sırttan eç kim göğü izlegenge karet yok. Güve özümüz. O kefa billahi basira. Adam özünü жақсы bilet. Har bir adam özünü özü güve. Oşun üçün kıyamet günü kelgende amaldar bolot, sahifa amaldarыбыз bolot, andan sırtkары периштелер болот, андан сырткары өзүбүз дагы өзүбүзгө күбө өтөбүз. Ошон үчүн бул дүйнө аманат дүйнө, кылганыбыз эч ким көрбөсө дагы ушул колубуз, бутубуз, башкасы бардыгы жооп берет. Hadisтерде келет, Айша энебизден риваят разияллаху анха айтат, бир күн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтты дейт. Аллах субханаху ва таала мен үммөтүмдөн бир адамды кыямат күнү чакырат дейт. Адамдар арасына чакырып келип, бүт кылган амалдарını жазып коет дейт. 99 китебин жазып коет дейт астына келип. Китептер аябай чоң, мадды басар, көзүң жеткен жерге чейин бүт жазылган дейт. Бүт барын жазып коюп, Аллах субханаху ва таала сурайт экен бендесинен. Карачы, мен сага zulüm кылган жокмунбу деп. Ошо китеп сеники меники дейт экен. Менин периштелерим ашыкча жазып койбопту карачы дейт экен. Жок, эчтеке ашыл жазылбаптыр. Экинчи, сен кылбаган күнөөрүн жазып койбопту деп сурайт экен. Жок, ала жазылбаптыр. Дегенде анан баягы адам өзүнчө кейип, неме чөгө баштайт экен. Эми ушунча 99 китебимдин бардыгы кара болуп калыптыр. Күнөөгө толуптур. Эми мага куткарганга эч бир абал жок деп. Ошол учурда Аллах Таала айтат экен периштелерге, бендемдин бир жакшылыгы бар, аны да карагыла деп. Алып келет дейт бир кагазды. Алып келгенде баягы адам айтат экен, бир кагаз экен, 99 китебим карага толгон болсо бул не болот деп. Дегенде Аллах Таалам ошол кагазды таразынын бир жагына, мунун кылган амалдарынын бир тарафына койгула дейт. Ошол таразага коюлган сөз ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммадар расулуллах деген сөз болот. Ошол калиманы иман менен айткан, ихлас менен айткан Аллах субханаху ва таала не кылды дейт, таразага коер замат бүт баарын не кылды, басып калды дейт. Кылган күнөөлөрдүн баарын жууп кетип, басып калып, бир гана ла илаха иллаллах деген сөз менен тиги адам бейшекилди дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ошон үчүн көптөгөн хадистерде адам баласы кыямат күнү келгенде адилеттүү тараза болот деген хадистер да келет, Кур'ан-ы Керимде де келет. Ошон үчүн биз ал-вазну хаккун фаман сакулат мавазинуху фаулайка хумул муфлихун ва ман хаффат мавазинуху фаулайка хумул хасирун деп ишенебиз. Кимдин таразасы оор болсо, жакшы амалдары көп болсо, ал бактылуу инсан. Ал эми ким таразасы жеңил болуп калса, жакшы амалдары азыраак болуп калса, ал өтө зыянга учураган, коркунучтуу, өкүнүчтүү инсан деген аяттар бар. Ошон үчүн биз бүгүн амал кылабыз, анын таразасы кыямат күнү келгенде болот. Тараза хак. Тараза кандай болот? Хадисте айтат, дагы бир риваят келет. Хазрат Айша энебизден риваят бул дагы риваятта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күн отурса, бир сахаба келип айтат: "Я Расулаллах, мен эки кулум бар" дейт. Эки кулум өкөм тилимди албайт дейт. Айткан иштеримди кылбайт. Мен жалганчы кылат. Менин айткан сөздөрүмдү айткан эмесин жалганчы деп мен жалганга чыгарышат. Анан мен кээде чыдабастан алар тилдеймин, аларды урамын, жаза беремин. Ушуларды Алла Таалам кыямат күнү кантип эсептейт деп сурайт. Адилеттүү тараза кандай болот деген суроо берет. Ошондо Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эгерде кыямат күнү келгенде алардын кылган кылмыштарыны, күнөөсүнү топтоп туруп таразага коюлат дейт. Анан сенин ага берген жазаңды таразага коюлат дейт бир тарафка. Эгер экөө барабар болсо, бирдей болсо, сага эч бир азап болбойт дейт. Канча кылмыш кылды, ошого жараша сен жаза бердиң ага. Анда экөө барабар сарабар, сага азап да болбойт, сооп да болбойт дейт. Бирок эгерде кыямат күнү келгенде алардын кылган кылмыштары көп болсо, сенин берген жазаң азыраак болуп калса, кылмыштары көбүрөөк, жазаң азыраак болуп калган болсо, анда сенин кылган жакшылыгың, ихсаның дейт. Алла Таалам сага не бербейт, азап бербейт дейт. Üçüncü сүрөтүн айтат, эгерде алардын кылган күнөөлөрү азыраак болуп, аларга берген жазаң көбүрөөк болсо, анда Алла Таалам сени жазалайт дейт. Аларды көбүрөөк жазалаганың үчүн, көбүрөөк аларга кордук көрсөткөнүң үчүн Аллах субханаху ва таала кыямат күнү келгенде сага жаза берет дейт. Ошон үчүн туугандар, бул дүйнөдө биз каалагандай жашап атабыз, каалагандай кылып атабыз, бирок бул дүйнө андай эмес. Бардык нерсе таразыга коюлуп турат. Таразы келгенде, кыямат күнү болгондо таразыга түшөт. Ошол убакытта билинет. Аллах субханаху ва таала кадыр зат, кадыр мутлак, ар бир нерсени таразалап койгонго кадыр.
Мына ушул Муътазиле деген жамааттын таразасы жок, кыяматта болбойт дегендин, алардын болбойт деген ишенимин негизи акылдын негизинде болгон. Алар айтат, бул амал, бул каул, адамдардын сөзү, бул арыз дейт. Арыз деген көзгө көрүнбөгөн нерсе. Кайымын бигайрихи деп айтылат. Сүйлөп атабыз, сүйлөдүк. Эч ким көргөн жок, бул жоголуп кетти, учуп кетти. Ал кантип таразага коюлат деген алар мен сөз айтат. Ахли суннат вал жамаат айтат, бул не арыз болсун, сөз болсун, бирок Аллах субханаху таала кадыр зат ошол сөздөрдү топтоп апарып, кыямат күнү келгенде таразага коет дейт. Алар ушинтип инкар кылган. Бирок бүгүнкү күндө мына заман өсүп аткан заманында бүгүнкү күндө көрсөтүп койду, илим далилдеп койду. Ар бир нерсени өлчөсө болот. Көзгө көрүлбөгөн толтура нерсе бар, өлчөйт. Мына биз дем алып атабыз, аба бар. Ошол абаны өлчөйт азыр. Нымдуулукту өлчөйт азыр. Мына харарат, ысыкты өлчөп атабыз. 40 градус, 35 градус көрүнбөйт көзгө. Суукту өлчөйбүз. Толтура нерсе бар. Не болот? Көзгө көрүнбөйт. Ал арыз негизи ошого нерсе, бирок өлчөп атабыз. Ошон үчүн алар бир гана акылына таялып, ал сөз сүйлөдү, асманга учуп кетти, аны эч ким таразага койбойт деген сөз айтат эди. Ахли суннат вал жамаат жок, биздин акыйдабыз ал-вазну хак ва анна а'мала бани адам каулахум юзан. Ар бир сөзүбүз, ар бир кылган амалыбызга тараза болот. Тараза сөзсүз түрдө коюлат. Анда шек жок. Ал эми хадистерде ошол таразага келгенде Кур'ан-ы Каримде дагы мавазин дегенде жам сыйгасын алып келген көптүк түрү. Көптөгөн тараза дегенден уламалар айтат, көп тараза болушу мүмкүн дейт. Бирок көпчүлүк уламалар бир эле тараза болот дейт. Ал өтө чоң болгон себептүү аны жам сыйгасы менен тазиман жам сыйгасын колдонгон дейт. Аллаху алам. Кыскасы, мүмкүн ар бир амалдын өзүнүн таразасы болушу мүмкүн. Сөзгө өзүнчө тараза, орозого өзүнчө тараза, намазга өзүнчө тараза, курбанчылыкка өзүнчө тараза, хажга өзүнчө тараза, илимге, Куранга өзүнчө тараза, ар кандай тараза болушу мүмкүн. Кыскасы, ал Аллахтын иши, Аллахтын өзүнүн немеси. Биз иман келтиребиз, кылган кыймыл аракетибиз, оозубуздан чыккан сөз ар бирине бир күн келет, жооп беребиз дейт. Кыямат күнү келгенде таразылар коюлат. Таразы хак. Бирок Аллах субханаху ва таала кээ бир инсандарды таразага койбостон туруп эле, эсеп китеп кылбастан туруп эле бейишке киргизет. Алла таала баарыбызды ошолордон кылсын. Алар периштелер, пайгамбарлар, жакшы инсандар бар. Хадисте келет, 70,000. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат, мен үммөтүмдөн Аллах субханаху ва таала 70,000 адамды эсеп китепсиз таразага койбостон туруп бейишке киргизет дейт. Ошондо хадисте уланды айтат, Расулуллах саллаллаху алейхи айтат, анан кийин ар бир миңинде дагы 70,000 дейт. Ар бир миңинде дагы 70,000ден берет дейт. Укаша разияллаху анху айтат, Аллах пайгамбарыбызга дуа кылыңыз дейт, я Расулаллах. Мен ошондордон кылсын дегенде пайгамбарыбыз дуа кылат. Экинчи сахаба туруп айтат, я Расулаллах, мага да дуа кылыңыз дегенде, эмне болду? Укаша сенен озуп кетти деген. Андан кийин саласа хасаят 3 жолу Аллах субханаху таала өзүнүн немеси менен, рахматы менен адамдарды эсеп китепсиз бейишке киргизет дейт. Ошон үчүн баарыбыз биринчи дуа кылайлык, Аллах субханаху таала баарыбызды эсеп китепсиз киргизсин. Ал эми эсеп китеп бул хак кыяматта боло турган нерсе, бизге көрүнбөгөн нерсе, сүйлөгөн сөзүбүз, ал жазылып атат, ал топтолуп атат. Ма ялфизу мин каул илля ладайхи ракибун атид. Ар бир чыккан сөзүбүздү бир фериште күтүп турат, жазып турат. Ал кираман катибин, алар не кылат? Кыямат күнү келгенде бизге ошол кылган амалдарыбыздын баарын көрсөтөт. Эми имам Бухари рахматуллаху алейх uzun bapты zikir kılıp durup ahırında bir hadis alıp geldi. Bu hadis meşhur hadis İmam Buhari rahmetullahi aleyh Buhari kitabında 3 yerde bunu rivayet kılat. 3. rivayeti uşul ahırı hadis. Bunu rivayet kılgan 3 ustazı var. Oşol 3. ustazı Ahmad ibn İşkap'tan ahırı joluqqan. Ahırı joluqqan üçün uşul hadiste ahırı jolu ne kılat zikir kılat. İmam Buhari'nin ustazı bu Ahmad ibn İşkap, bu Mısır'daki çoğun alım bolğan İmam Buhari rahmetullahi aleyh ahırı jolu şu kişiden uqqan. Oğup ana rivayet kılat. Oşon üçün bu İmam Buhari rahmetullahi aleyh'in ar bir yazgan kitabında ne var? Köptөгөн işaralar var, köptөгön ilimleri turat. Oşonun birisi uşul hadis düşere zikir kılgan 3. jolu ahırı jolu uqqan üçün ustazынан uşul ustazının atını ahırı jolu zikir kılat. Al hadis haddasana Ahmad ibn İşkab, qala haddasana Muhammad ibn Fudayl an Umar ibn Qa'qa an Abi Zur'a an Abi Hurayra radhiyallahu anhum ajma'in.
قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Mana uşul hadis bilen İmam Buhari rahmetullahi aleyh özünün çoğun kitap camini bütürüp atat. Allah subhanahu wa taala uşul hadisке amal kılanga okuğanga tavfik versin. Bu hadisin kotormosu iki sözü var deydi. Al iki söz Rahman'a öte jagımdуу deydi. Tilge öte jegil, mizanda öte salmaktуу. Al men degen sözler Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Kelimatan habibatan ila Rahman. İki söz Allah'a öte jagımdуу deydi. Ulamalar aytat Allah'a jagımdуу degeni muşunu aytkan adam dagın Allah'a jagımdуу bolat deydi. Eğer Allah'ın dostu bolam desek, Allah'ın süyüktü insanı bolam desek, uşul söz aytsak, uşul kelime jakkan ile, uşul aytkan adam dagın Allah'ın süyüktü insanı bolat. Al söz negen? Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Birinci sıfatı habibatan ila Rahman. Rahman'a öte jagımdуу dedi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın 99 sıfatının içinde Rahman'da özgöçe tarlar aytты. Demek biz Allah'ın Rahman sıfatı menen gana turabız. Eğer Allah Taala madilettүүлүгүн alsa, qarın alsa biz bir saatda tura albayız, bir sekundda tura albayız. Oşonun üçün Rahman keçirip kelet, oşol Rahman'ın nesi menen keçirimdүүлүgү menen biz жүрөбүz. Oşol Rahman'a jagımdуу söz deyt, al iki söz. Al kanday sözdür? Hafifatan alal lisan, ikinci sıfatı tilge öte jеңил deyt. Allah'a jagımdуу dese, bul öte kıyın okşoyt, atkarış kıyın boluşu mümkün degen түшүнүк болуп калышы мүмкүн эле. Мына ушул түшүнүккө суроого жооп катары Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хafifatan alal lisan dedi. Öte жеңил söz. Arap dilinde kээ бир сөздөр аябай оор, тилиң сынып калат. Kээ бир тамгаларды чыгарыш кыйын. Kıyın tamgalары бар, бирок бул söz өзгөчө Subhanallah, Alhamdulillah деген söz, мында эч бир кыйынчылык жок. Adam жеңил айтат. Окуган алым да айтат, жахыл да айтат, жаш бала да айтат, кары да айталат, бүт бар айталат. Allah subhanahu wa taala өзүнүн зикирини өтө жеңил кылып койгон. Ошон үчүн муну не дейт? Хafifatan alal lisan. Тилге өтө жеңил дейт. Эркек да, аял да, алым да, жахыл да, кары да, жаш бала да бүт бардыгы айталат дейт. Üçüncü sıfatı Sakilatan fil mizan. Al эми таразыда өтө оор деген sıfatын айтты. Бул дагы бир суроого жооп, жеңил экен десе, ал салмагы жок болуп калышы мүмкүн деген суроо болушу мүмкүн эди. Ошол суроого жооп катары Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Жок, тилге жеңил болгон менен ал не өтө оор, кыямат күнү келгенде, таразага келгенде өтө салмактуу" деди саллаллаху алейхи ва саллям. Неге бул сөз? Сакилатан фил мизан, мизандын таразасыны эң оор кылуучу өтө кымбат баалуу сөз. Ал söz kaysı dese Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Kelimatan bul mevsu sıfatlar menen koşulup bul haber mukaddam. Haber mukaddam. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim bul mubtada muakhar. Bu Arapta mubtada muakhar bolat. Bul emne üçün aytты? Bul teşvik. Баягы хабарды айтып, кейін нені айтып атат, муптадан айтып атат, ошо муптаданын азим экендигине, муптаданын кызыктыруу үчүн, анын кадыр баркыны билдириш үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай фасих сөз менен не кылды? Хабар беринчи алып келип, артынан муптадасын айткан. Демек, биз ушул эле сөз менен Аллахтын сүйүктүүсү болобуз. Бул сөздө эмне деген хикматтар бар? Эмне үчүн бул сөз оор десе, салмактуу десе, уламалар айтат. Бул эки сөздө Allah subhanahu wa ta'ala'nın iki sıfatı bayandalgan. Sıfatı kemal, sıfatı cemal. Allah'tan iki özgöçe sıfatı var. Bunu sıfatı subutiya, sıfatı salbiya diye aytılınat. Har xil sözlerden aytılınat. Bar manası bir. Allah subhanahu wa ta'ala'nın sıfatları aybay köp. Özgöçe sıfatı kemal, sıfatı cemaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayandadı. Kitab-ı Tevhid'in ayağında dağın. Uşunu bayandaştan dağın maksat İmam Buhari rahmetullahi aleyhi ne kılıyorlar? Peygamber Allah Teala'nın sıfatlarına işaret kılıyorlar. Subhanallah degenin manası Allah Teala büt ayıptan, kemçilikten taza degen söz. Bunu tasbih de aytılınat. Tasbih. Kur'an-ı Kerim'de köptөгөн ayatlar var, tasbih ayatları. Sabbaha lillah, yusabbihi lillah, sabbih isma büt bardığı tasbih ayatları. Bu yerde Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın bayandagan, Allah Teala'nın arulagan, Allah'ın kemçildiği nesi yok degen ayatlar. Demek Subhanallah ve bihamdihi degen bu ne oldu? Allah Teala'nın ayıbı yok, kemçildiği yok, şeriki yok degen söz bu. Birinci biz Allah Teala'nı tazaladık. Allah Teala'da değişti ki kemçilik yok dedik. Ardından Allah Teala'nın nesini
жалалын баяндап атабыз. Субханаллахи ва бихамди, субханаллахил азим. Азим сифат бұл Алла Тағаланың жамал сифаты. Алла Субхану Тағала өте улуу зат. Демек, екі сөз тең Алла Тағаланың не болды? Сифаты субутия, сифаты сәлбия, сифаты камал, сифаты жамалды өзін ішіне қамтыған үшін ушул сөз не болды? Алланың астындағы, таразыдағы ең салмақты сөз болып қалады. Демек, кейбір сөздер бар, аның салмағы жоқ. Көлемі чоң болушы мүмкін, амалдар, салмағы қыпыншалық болып қалышы мүмкін. Кейбір амалдар болады, кішінекей болады. Біз аға маны бермейміз, бірақ Алланың астында өте салмақты болады. Эми ушул амалга канткенде салмак келет десе, имам Бухари рахматуллахи алейх буга да жооп берген дейт уламалар. Ал менин биринчи хадисим дейт. Биринчи хадисте иннамал амалу бинният деген хадис келет. Ар бир амалдар ниетке жараша болот деген хадис келет. Эгер амалың тоодой болсун, ниетиң туура эмес болсо, салмак болбойт. Тоодой иштерди кылып кеттиң, дүйнөдө элдер сени мактады, артыңдан азырга чейин мактайт. Бирок Кудайдын астына барган болсоң, эчтеке жок болсо, ал бекер нерсе. Хабаан мансура, Алла сактасын. Ошон үчүн имам Бухари рахматуллахи алейх акыркы сабагында бизге сабак берип атат, хадис аркылуу негизги амал кылып коюу эмес, амалыңарды салмактуу кылгыла дейт. Амалдын салмактуу болуш үчүн биринчи шарты ихлас. Ар бир кылган ишти Алла үчүн болсун. Кичинекей дебейли, кичинекей нерсени дагы Алла үчүн кылыш керек. Алла Таалам кайсы амалыбыз менен бейиши киргизет, Алладан башка эч ким билбейт аны. Устаздардан көп окуттук. Бир чоң аулияны айтышат, чоң алым кишини, өтө чоң алым киши динге көп салым кошкон дейт. Бирөө түш көрөт экен түшүндө өткөндөн кийин. Хазырат не болду? Алла Таалам сиз менен кандай мамиле кылды десе, мен Алла Таала мени кечирди, Кудайга шүгүр дейт. Бирок ажип бир кызык мамиле болду. Мен ойлодум ушул менин кылган жакшы амалдарым, жазган китептерим, сабактарым, тадрисим, даватым, ушулар менен бейишке кирем десем, Алла Таала балар менен эмес, башка бир кичинекей амалы менен бейишке киргизди дейт. Ал амалы бир күн китеп жазып отурса, илгери сыя болгон, сыя менен жазган. Сыясы там кетет экен кагазга. Ошондо бир чымын кетет экен дагы конот экен. Ошо ичип атканда бул Алланын махлугу, мага окшогон махлук, бул да чаңкаптыр, суу ичип алсын деп Алла үчүн ошол жерде утуп турган экен. Ошол кылган амалым Аллага жакты дейт. Аллах Субхану Таала мени бейишке киргизди дейт. Ошон үчүн Аллахтын ыраазылыгын табыштык жеңил туугандар. Өтө жеңил. Чоң нерсе кылыштын кажети жок. Кичинекей нерсе менен дагы бейишке кирсек болот. Биринчи шартыбыз ихласу лилlah, Алла үчүн болуш керек. Ушул Бухариде окудук. Бир аял, бузуку аял не кылган? Бир итти суусаганын көрүп, ошол итке бут кийимин чечип суу берип ичкени үчүн Алла Таала не кылды? Шакараллаху лаху ва гафара. Алла кылган меретини кабыл кылып кечирип салды. Болгону бир адамга эмес, бир итке, жаныбарга суу берди, Алла үчүн берди. Алла Субхану Таала бейишке киргизди. Ошондуктан бейишке киришилик жеңил иншалла. Анын үчүн чоң амалдар кылыштын кажеттери жок. Кичинекей амалдар менен деги Алланы тапсак болот. Биринчи шартыбыз амалдарыбыз салмактуу болсун десек, биринчи ихласу лилlah. Алла үчүн кылышыбыз керек. Алла Тааланын баарыбызга ихлас насип кылсын. Экинчи шарты иттибау сунна. Сүннөттүн негизинде болуш керек. Кылган ишибиз сүннөттүн ниетинде жолунда болсо, ошондо бизге сооп берилет. Эгер биз кылган ишибизди өзүбүз урду кетти, каалагандай кылбасак, же бидат иштери менен алек болуп аткан болсок, канчалык ихлас болсо дагы ал кабыл болбойт. Бүгүнкү күндө толтура инсандар бар, бидаттарды аткарат, бидаттар менен алек, ихлас менен кылат. Алла үчүн кылат. Бирок кылган иши тарикасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнө туура келбейт. Ошон үчүн кылган амалдарында сооп жок. Кылган амалдарына кыямат күнү келгенде вазын жок, салмак жок. Хадисте келип атпайбы, кыямат күнү вазын керек деп. Ошон үчүн вазын болуш үчүн, салмак болуш үчүн экинчи шарт урматтуу жамаат барыбыз тиешелүү нерсе, ар бир кылган ишти сүннөткө муафык кылайлык. Сүннөткө дал келсин. Ошондо биздин амалыбыз кабыл болот. Biz ustazımızdan көп okuduk, azır ibare okuduk. Ошондо bizim ustaz Şeyh Ислам Muhammed Taqi Al-Usmani hafizahullah ve ra'ahu. Al kişi azır dele var. Allah Taala ömrünü uzun kılsın. 80'lerini aşıp gitti. Ustaz köpünçü atasından bir rivayet bize көп aytты sabaklarda. Azır dele aytat. Atası da uşu bir sanatta var. Azır okuduk. An Şeyh Qazi Mufti Muhammed Taqi Al-Usmani hafizahullah. An validihi Şeyh Muhammed Şefi. Mufti Muhammed Şefi rahmetullahi aleyh. Oşol Mufti Şefi rahmetullahi aleyh
Шафидің атасының bir окуясын көп айтады устаз. Баарыбыз үчүн бул сабак. Бул муфти Шафи сахиб рахматуллахи алейх ошол убакытта Девбандтын чоң алымы болуп турган, муфтиси болуп турган. Девбанд ошол убакта Хиндустан азыркы дүйнөнүн жарымы мусулмандар жарым жашаган чөлкөн болгон. Ошол убактагы Индия, азыркы Афганистан, азыркы Иран, Пакистан, Бангладеш, Бирма, Шри-Ланка бүт бардыгы топтолуп бир эле болгон Хинд деп турган. Ошол Хинд болуп турган учурдагы бүткүл мусулмандардын үстүнөн турган чоң алым муфти Шафи рахматуллахи алейх. Ошонун баласы биздин устаз Шейхул Ислам Мухаммад Такил Усмани хафизахуллах. Ошол устаз айтат, атамды bir адам, bir даватчы адам түш көрүптүр дейт. Даватчылардын bir чоң алым аулиясы түш көрүптүр. Түшүндө устаз айтат, атам сабак берип атыптыр дейт. Элди отургузуп алып, досканы коюп, доскага жазып атат дейт. Жазганда доскага биринчи бир тамгасын жазды дейт. Бул эмне десе бир деп айтты дейт. Айттык дейт аркадагылар. Артына 1-0 жазды дейт. Канча болду десе 10 болду. Дагы артына бир кош дейт. Канча болду десе 100 болду. Дагы бирөөнү кошту дейт. Канча болду? 1000 болду. Дагы бирөөнү кошту 10.000 болду. 100.000 болуп кете берди дейт. 0 кошулган сайын 10 эсе көбөйө берет. Аны өчүрүп салды дейт. Өчүрдү. Өчүрүп туруп кайра сызды дейт бирди. Анан сол тарафына 0 жазды дейт. Канча болду десе 1-дин 10дон бири кем кетип атат. Дагы бирин жазды. 1-дин 100дөн бири, 1000ден бири, 10.000ден кете берет. Кайра өчүрдү дейт. Анан айтты дейт, мына ушул биринчи жазгандагы тарика 0 кошкон сайын кошулуп атабы деди. Бул мына ушул сүннөт тарикасы дейт. Сүннөт жолу ушул дейт. Сүннөт менен амал кылдың, ошол эле көрүнүш. Туура кетип атасы сүннөт жолу менен. Сага 10 эседен сооп кете берет. Көбөйө берет амалы. Экинчи тарикасы бидат тарикасы дейт. Ошол эле көрүнүш, бирок туура эмес жол менен кетип атасың. Барган сайын кели берет бул. Кеми барып акыры жоголуп кетип атат. Жок эсе болуп калат. Ошон үчүн туугандар, бул дин, Аллахтын дини жөнөкөй нерсе эмес. Аны ар ким эле өзү кыла турган нерсе эмес. Анын көрсөткөн жолу бар. Ошол жолу менен турса, ошондо биз туура багытта болобуз. Эгер жол туура эмес болсо, кылган амалдардын бүт бардыгы бекер болот, асманга учуп кетет, кыямат күнү келгенде эч бир салмагы да болбойт. Ошон үчүн имам Бухари рахматуллахи алейх акыркы хадис менен баарыбызга хадис аркылуу сабак берип атат. Жөнөкөй амал кылбастан, ал амалдарды не кылгыла? Салмактуу кылгыла дейт. Амалдар салмактуу болуш үчүн биринчи шарты ихласу лиллах. Аллах үчүн ихлас менен амал кылайлык. Алла таала мага да баардык товфик берсин. Экинчи иттибау сунна. Ар бир кылган ишибизди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөт жолу менен кылайлык. Андан кийин бул хадис балдар азыр айттык, өтө бир берекелүү хадис. Ушул хадисти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан, ким бир жолу, 100 жолу бир күндө айтса, анын күнөөсү деңиздин көбүгүндөй көп болсо дагы Алла таала кечирет деген. Эртең менен жекечинде субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим деп 100 жолу бир тасбих колтуруп койсок, иншалла Аллах субханаху ва таала тоодой болобу, деңиздин көбүгүндөй болобу, күнөөбүз болсо дагы Алла таала баарын кечирет. Ошон үчүн бүгүнкү баарыбызга сабак болгон сабак баягы зикирлер менен кошо ушул субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим деген тасбихти алайлык. Балдар дагы, ата-энелер дагы баарыбызга керектүү нерсе иншалла. Кыямат күнү келгенде дагы ушул сөздөр таразыда эң салмактуу болуп атат. Ансыз дагы бар. Андан сырткары Аллахтын досу болом десек, ал нуска дагы ушул. Аллахтын эки сыпаты камал, сыпаты жамалды айта берсек, Аллахтын досу болобуз. Мавлана Ашраф Али Танави рахматуллахи айтат, мухаббат кылатыган нерсе 3 нерсе болот дейт. Камал, жамал, навал дейт. Камал, жамал, мал десеңер де болот. 3 нерсе адамды мухаббатка чакырат дейт. Биринчиси жамал. Адамдын жамалы, хусну жамалы, чырайлыгы, сулуулугу адам тартып турат. Ошол чырайлыгы үчүн, ошонун көркү үчүн адамдар анан мухаббат кылат. Биринчиси. Экинчиси камал. Камал деген толук сыпат. Bir adamın толук сыпаты бар, жакшы сыпаты бар. Ошо сыпаты менен сен жакшы көрөсүң. Мисалы ал мыкты мухаддис, мыкты факих, мыкты кары, мыкты алым, мыкты өзүнүн ишин билген адам. Ошол мыкты болгон себептүү аны жакшы көрөсүң. Бул не болду? Экинчиси болду. Ошон үчүн жакшы көрөсүң. Үчүнчүсү мал. Анын байлыгын жакшы көрөсүң.
берешегин жакшы көрөсүң. Шейх айтат, бүгүнкү күндө ушул сыпаттарды карайтыган болсок, ушул сыпаттардын толугу Аллада табылат. Аллахтын сыпаты камал, Аллахтын сыпаты жамал, малы мүлк дагы бүт бары Аллахтык. Демек, Аллахны сүйө турган сыпаттары бүт бары себептерин бардыгы Аллахта бар. Ошон үчүн биз сүйө турган болсок, жакшы көрө турган болсок, бир эле зат, ал Аллах субханала ва тааланын заты. Ошол Аллахтын сүйүктүү бендеси болуш үчүн дагы ушул сабактан хадистен билип атат, Аллахтын сүйүктүү бендеси болуш үчүн дагы биз эмне кылышыбыз керек экен? Ушул калималарды окуп жүрүшүбүз керек. Негизи бул хадис мухаддисиндер айтат, пайгамбарыбызга жакын болуш үчүн, пайгамбарыбыз шафаат насип кылыш үчүн, Аллахтын махаббаты болуш үчүн зикир дагы аябай керек дейт. Өтө зарыл дейт. Бүгүнкү күндө илимибиздин берекети жок болгон бир себеби биз зикирден алыстап кеттик. Зикир кылбай калдык. Ошон үчүн баягы зикирлерди кошуп коюлуп дагы субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим деген сөздү таштабайлык. Анан акыркы нерсе, айта турган нерсе мына ушул биздин талабаларга бул азыркы санаттарды айттык го. Биз китеп окуп аткан китеп бул Имам Бухари рахматуллахи алейхин китеби, Курандан кийинки асахул кутуб деп айтылат. Курандан кийинки китеп. Мусулмандардын эң ийик китеби. Бунда 9000ге жакын хадис бар. Ашыкча кошумча 9000ге жакын хадис бар. Биздин мына ушул талабалар бүгүнкү күнү быйыл мисалы Уммахатут Тис'a 9 китеп бар хадистин. Ошол 9 китепти баарын окуду. 9 китеп, Сихай Ситта 6 китеп, андан сырткары 2 Муатта, анан Шарх Маанил Асар. Ушул 9 китепти окуп чыгышат. Бул 9 китеп дүйнөдөгү хадис илиминин бүт бардыгын топтогон жыйнактары. Илгерки алымдар ушул китептерди окугандан кийин аларга алым деп баа берген. Канча муштахиттер өткөн болсо, ушул хадистердин бүт баарын жантаган. Хадис окумайынча илимде береке болбойт. Хадис окумайынча Аллах Таала мага фикх насип кылбайт. Терең фикх насип кылбайт, фикх насип кылбайт. Ошон үчүн силер ушундай бир устаздардын астында чоң 9 топтомду окудуңар. Баарын кошкондо бир 50.000ге жакын хадис окудуңар. Бир жылдын ичинде. Ар бир хадисте бир жолу болсо, бир жолу жок дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи айткан болсоңор 50.000 саламат айттым. Ар бир хадисте жок дегенде 3төн, 4төн, 5тен не кылат саллаллаху алейхи ва саллям деген сөз келет. Ошон үчүн быйылгы жыл силерге берилген жыл эң бактылуу жыл. Бул кайтып келбейт эми. Ömrüңөрдү ушуга арнадыңар, эрте менен кечке чейин кылган ишиңер Расулуллахтын сөзү. Калаллах, кала Расулуллах, калаллах, кала Расулуллах. 24 саат Аллахтын айткан сөзүнү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан сөзүнө алек болдуңар. Бул өтө чоң неамат. Ошол неаматты кадырлагыла эми. Силер жөнөкөй инсан эмессиңер. Кадырлагыла. Ушул хадисте окулган сабактардын бүт бардыгына муафык жашаганга Алла товфик берсин. Эң биринчиси кечеде айтканбыз, бүгүн айтабыз, акыйда бекем болгондон кийин намазга бекем болуш керек. Кыямат күнү биринчи намаз суралат. Ошон үчүн ар бирибизде биринчи маселебиз кыямат күнү намаз суралган үчүн ар бир намазды, 5 ракат намазды жамаат менен окуганга, такбир ула, саффа аввалда окуганга Алла товфик берсин. Мындан калбагыла. Анан иншалла калганы болот. Сен хадиске амал кыл, намазыңды бекем бол, Алла менен таалугуң бекем бол, калганы баары иншалла жайына, ордуна түшөт. Ошон үчүн бул жөнөкөй нерсе эмес. Туугандар, ата-энелерге дагы кайрылабыз. Ата-энелер ойнобогула, бул балдар ушинтип эле калат экен, анан буну койчу кыламын, үйдө иштейт, дыйканчы болот, башка иш кылат деп балдардан айып кылбагыла. Сураныш сиздерден айып кылбаңыздар. Силер жетпеген илимге ушулар жетти. Себеп сиздер болдуңуздар. Саваптуу сиздер да аласыздар иншалла. Ошол арзу кылып окуй албай калганды баласы окуткан болсо, баласына ата да ошо савапталат. Хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бала кары болот, атасына таж кийгизет дейт. Мейнетти баласы кылды, атасына таж кийгизип атат. Демек, илим алды, илимдин тажын иншалла Алла Таала бизге кийгизет. Ошон үчүн эми ушул балдарыңыздарды илим жолуна койгула. Бала эми илим менен алек болсун. Жөнөкөй инсан эмес, көчөдөгү бир бала эмес, ал классташтардын арасындагы бала эмес. Ал болгондо дагы пайгамбарыбыздын 30.000 хадисин окуп аткан инсан болуп атат. Пайгамбарыбызга чейин канча инсан өткөн болсо, ошол сынжырадагы занжирдын ичиндеги бир инсан болуп атат. Ошон үчүн балдарга шарт түзүңүздөр, алар илимин окусын, дин таркатсын, ошого дагы себепчи болуңуздар. Бул жашоо аягы чейин үчүн күрөшө беребиз. Болду эми сен кыласың, жашоодун сага тапшырдым, анан сен деп кетип калбастан балага жардамчы болуңуздар. Балаңыздар иштесин, иш менен кошо, ошого балаңыздын дин кызматкери болгонуна жардам бериңиздер. Салым кошуңуздар.
ошол дин кызматынан алыстап кетпесин. Ошону ата-энелерге сураныч, балдарыңыздарды кадырлап калыңыздар. Иншалла ата-эне кадырласа, эл кадырласа, бул илим кайра өсөт иншалла. Ошон үчүн барыңыздардан сураныч, бул балдар иншалла окуп бүткөндөн кийин терең баягы жакшы кызматкер болуш үчүн, дин кызматкери, анын үчүн ата-эненин салымы, ниети өтө чоң. Ошон үчүн жакшы ниет кылыңыздар. Алла Таалам кызматты башка жактан берет, берекени башка жактан берет. Балдарды окутканга, мындан дары дагы илим улантканга, дин кызматкери болгонго, шарт түзүп бергенге Алла Таала товфик берсин баарыбызга. Демек, бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына чыгып атат. Баарыбызга берген сабак пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси болду. Эки кыска сөз бар, кыскача сөз бар. Ал өтө жеңил сөзгө, Рахманга, Аллага өтө жагымдуу, таразда салмактуу, ал субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим деген сөз. Алла Таала мага да товфик берсин, баарыбызга товфик берсин. Мына ушуну күнүнгү вазифаларыбызга кошуп коелук. Күнүнгү вазифабызда эртең менен кеч 100 жол айтсак, иншалла Аллах күнөөбүздү кечирет. Иншалла андан сырткары Аллахтын сүйүктүүсү да болобуз. Аллах субханала ва таала мага дагы баарыбызга туура багыт берсин, адаштырбасын, жакшы амалдарды көп кылганга товфик берсин. Анан мына ушул азыркы астында турган биздин бүгүнкү бүтүп бараткан уламаларга дагы жакшы каалоо тилектерди уламалар айтып кетти. Ошолордун баарын мен да тилеп кетем, силерге каалап кетем. Андан сырткары дуа да кылабыз иншалла. Өзүңөр дагы дуаңар бекем болуп, бүттүк эми дебестен илим жолу эми башталды. Азыр Абдул Устаз айтып кетти го, истидат пайда болду деп. Бул жагы эми казып кирүү эле илимди, терең казуу өзүңөрдө калды. Силерге устаздар сууга чөмүлгөндүргөттү. Сүзгөндүргөттү. Эми ким канча жакшы сүзсө ошо кете берет. Терең нар жагы ал өзүгө баглык нерсе. Эми устаздын кажети жок деген эле сөз. Анан баардыгын билип калдым, жок болуп кеттим, мен алым болуп кеттим. Менден башка эч ким жок деген даба болбосун, андай түшүнүк болбосун. Эчтеке билбейбиз туугандар. Биз эчтеке билбейбиз, кайра айтабыз. Силер да билбейсиңер, биз да билбейбиз. Алла билдирсин. Эми илим алганга истидат пайда болду. Ошон үчүн эми илимге өзүңөр өстүргүлө. Алдыга ажырганга өзүңөр эмне кылгыла, жарыш кылгыла. Аны калганы силерге калды. Устаз эми анча мынча эле багыт көрсөтпөсө, калганы өзүңөр түшүнүп алсаңар болот деген сөз. Алла субханала ва таала сабагыбызды кабыл кылсын. Мына ушул жыйынга келген устаздар, ата-энелер, эже карындаштар, апалар, баарыңыздар кош келипсиздер. Алла ыраазы болсун. Азбы көппү мына 1 саатка келип вакыт бердиңиздер. Пайгамбарыбыздын хадисин уктук чогуу, хадистин өзүнүн арабчасынан уктуңуздар, санат менен уктуңуздар. Бул өзүнчө бир бактылуулук. Алла таала маркимге насип кылбайт. Алла таала кабыл кылган болсун. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.